Ата, ошо короздор эмнеге жылабай болот? Короздордун деген кайненеси жок болот. Экинчиден короздордун аялы жаман көп болот. Анан да бир нерсесин айтып берейинби? Бир күнү ушундай дели кой коңдогон короз эртең менен эрте дубалдын кырына чыгып алып, анан короодон чыгып бараткан уйга айтат имиш. Эй, уй, кечээ күнү хозяиндин сөзүн угуп калдым мен. Сен деген эки чака сүт бербесең, сени соем деп атат айтып кой. Союп жейм деп атат. Десе байкуш уй, не кылаарын билбей, керегин кечке болгон чөптүн баарын жеп, бедеден жеп, арпа жеп, курсаган айбай тойгузуп, кеп, пишеп. Анан кечинде үйгө келип анан жакшынакай хозяин сааса эки чака сүт чыгат экен да. Хозяин ушундай сүйүнүп, байкуш менин уюм эки чакадан сүт бере баштады деп, кай, эми бир ырым кылып кан чыгарбасак болбойт деп туруп, баягы кой коңдогон корозду союп саттыр.